Бишкек шаарынын вице-мэрі Орозов Талай Саратан Бекович. Ош шаарынын 3021 жылдыгын белгилөө чоң салтанат менен өткөрүлдү. Иш-чаранын алгачкы расмий бөлүгүндө өлкөнүн 7 облусунан коноктор, тагыраагы 7 облустун башчылары келишкен. Андан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Россиянын Новосибирск шаарынан делегаттар келип шаар күнү менен куттукташты. Дальнейшего процветания городу, жителям города, благополучия. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов шаар күнү өзгөчө майрамдардын катарына кирип калганын баса белгилейт. Анткени Ош шаары күн сайын жашарып, жаңыланып жаткан шаарлардын катарында бара жатат. Аны менен бирге Өзбекстандын шаарлары менен Ош шаарынын кызматташтыгы жанданып, өз жемишин бере баштаганын баса белгилейт. Канча Ошко келген сайын ушунча Ошду сагынып турам да. Кээде Оштон самолетко отуруп учуп атканда кайра Ошду сагынам да. Ош өзү керемет шаар. Ел тынч болсын, өзүнүн символ, баягы Оштун өзүнүн герби, өзүнүн туусунан сырткары, Оштун өзүнүн символикасы бар. Бул Сулайман тоо, Акбура, анан бир символ жоголуп кетип баратат, Мажнун тал деген символ бар эле да. Мерде Мажнун тал деген көчө бар эмеспи? Мурда ошолордун жээктери, Акбуранын жээктери толтура биз студент кезде Мажнун тал деп өсчү эле да. Расмий бөлүктөгү иш-чаранын алкагында Бишкек шаары менен Ош шаарынын башчылары кызматташуу тууралуу келишимге кол коюшту. Эми Бишкек менен Ош шаары санариптешүү боюнча кызматташат. Ал эми экинчи бөлүк Борбордук аянтта парад менен башталды. Алгач Ош шаарынын мэри шаардыктарды майрамы менен куттуктады. Биз Оштун эли чоң кичине, улуу кичүү дебей, улуу муундун мурасын улантып, улуттук баалуулуктарды сактап, өнүктүрүп, ар түрдүү улуттар, этностор менен ынтымакта, достукта, биримдикте шаарыбыздын өсүп өнүгүшү үчүн бардык күч-аракеттерибизди жумшайбыз. Өлкө аймактары менен күчтүү демекчи, Ош шаары керемет жердин эшиги болууга тийиш. Параддык жүрүштө Ош шаарынын өнүгүүсүнө салымдарын кошкон үлгүлүү ишканалар өтүп жатышты. Маанайы көтөрүнкү келе жаткан шаардын тазалыгын камсыздаган Ош тазалык ишканасы. Андан кийин элдин саламаттыгын камсыздаган, азырда илдет менен күрөшүп келе жаткан ак халатчандар аянттан өтүштү. 3266 түзүп, анын ичинде Билим берүүнүн флагманына айланган ири окуу жайлардын бири Ош мамлекеттик университетинин жамааты да мыкты мекемелердин катарында. Ош шаарынын күнүнө карата бардык үлгүлүү мекеме ишканалар парадтан өтүп жатат. Дал ушул жүрүштө Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамааты келип атат. Биз азыр ушул агайдан жамааттын маанайын саламатсызбы? категориясында Ош мамлекеттик университетинин мыкты деп табылган. Жакшы, чоң рахмат. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кандай даярдык келдиңиздер? Эң мыкты даярдык менен буюрса, бардык багытта, бардык тармакта биринчибиз. Юристтерди, тартип сакчыларын, жалпы эле укук коргоо органдарын тарбиялап чыгарган түштүк аймагындагы юридикалык багытта билим берген жалгыз окуу жай катары Ош мамлекеттик юридикалык институтуда өзгөчө даярдыктар менен салтанаттуу иш-чарада парадтан өтүштү. Ош өнүгүү жолуна түшкөн айтып өткөз Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин эмгек жабаты келүүдө. Бүгүнкү майрамга маанай кошконго толук Кандай даярдыктар менен келдиңиздер ушунча жамаат? Университеттин өнүгүүгө, ынтымактуулукка, жамааттуулукка сүрөгөн педагогика илимдеринин доктору, профессор Зулуев Бекмырза Бекболотович жетектеп келүүдө. Шаардын мыйзамдарын кабыл алуу. Ура! Келиңиздер болчу атырабыз. Майрамыбызда Шаар күнүн утурлай катышуучулардын, көрөрмандардын баарынын маанайы жогорку деңгээлде болду. Мыктылардын катарында спортчуларга дем күч берип, өлкө намысын коргоп, бир катар өлкөлөргө кыргыз желегин желбиреткен спортчулар жана ошондой эле аны менен бирге өнөрпөздөр дагы парадтан өтүштү. Аябай сонун күн, Оштун шаардын күнү. Бул күндө ушундай сонун майрамды жакшы өткөрүш керек. Ош мамлекеттик академиялык музыкалык драма театрынын Тарыхчылардын айтымында мурунку Ош шаары менен азыркы Ош шаарын салыштырууга такыр мүмкүн эмес. Анткени азыркы Ош өнүгүүгө бел байлаган, бир канча окуяларды өткөрсө дагы өзүнүн кооздугун, бай тарыхын жоготпогон шаар катары келе жатат. Даңазалуу кылым карыткан Ош шаарынын
2021 жылдық мааракесинен оңтулабыз. Ош шаары жылдан жылға, күндөн күнгө өзгөрүп, адамдын купулуна толо турган, Ош шаарын көптү көркүнө чыгарган жагдайлары көбөйүп бараткан кубандырат. Бир нече жылкы Ош менен азыркы Ошту салыштырып болбойт. Өзүңүздөр көрүп тургандай кескин түрдө шаарыбыздын келбети дагы, шаарыбыздын социалдык экономикалык абалы дагы, шаарыбыздын калкы журту да өзгөрүп аткан чындык. Мен бүгүнкү учурдан пайдаланып, биздин Ош шаарынын тургундарын жана Оштун меймандарын шаар күнү менен чын дилден куттуктайбыз. Легендарлуу парламенттин депутаттары Ош шаарына тынчтык жана өнүгүүнү каалап, дагы шаардыктарды майрамы менен куттукташты. Алар Ош шаарынын өсүп өнүгүүсүнө гана тилектештигин билдиришет. Азыр мына барыбыз көрүп отурабыз, өзүбүздүн мына аянтта кандай кичинекей ымыркай наристе балдардан баштап пенсионерлерге окшогон адамдар, бизге окшогондорду ушул жерде отурдук майрамдап. Ошубуздун келечеги кең, себеби элибиздин пейили оңолуп келатат, элибиз бардык иштерге түшүнүп келатат. Мимоза Жаныбек кызы, Маруф Шакиров, Ынтымак.